28 март 2025. Мына бизде картошкалар өтпөй жатат. Астын монтуп чирip атыптыр. Мына ортодон Кытайда ачуу азыр, алуучу жок. Мунун ар бири 1,5-2 тоннадан. Бизде канчалаган карасаңыздар, шкетте болсо, азыр только Кытайдыкы өтөт да. Кытай алып келип, Кытайдын картошкасын мешоктон чыгарып, сеткага салып, кайра тоңдуку, кочкордуку деп сатат. Дагы Пенсильваниядан алып атат мына шаардыктар. Ошону эч ким текшерген иши жок. Картошка монтуп мына өнүп атат, чирип атат. Бишкекте 70 болуп атат картошка. Ал жерде мынакей алуучулар жок. 40ка чейин эптеп чыкты эле. Алып келди Пакистандан алып келип, Кытайдан алып келип картошканы тыгып таштады дагы, монтуп картошка өтпөй калды. Биз 40тан өткөргөндө эле Бишкекте 70 болуп атса, 30 ким кошуп атат? Значит, жанагы ортомчулар кошуп атат. Анда ортомчу жок, алсын өкмөт деген, эмне кылып атат өкмөт деген. Жаздан баштап күзгө чейин мен дыйкандардын мындай чыгымын кичине эсептеген адамдар барбы? Ошо өтө жактан өкмөт тараптан кичине бир аз кызыкчылык болуп, ушу 1 гектарга канча картошка, эме канча чыгым кетет экен? Чыгымын эсептеп көргүлө да. Bir kişini 1,5 миңге жалдап атабыз. Biz дагы биздин айылда Төбөрөнү көч айынан болобуз деген. Bir адамды 1,5 миңге жалдап. А болбосо Ак-Суу, Жетек райондарында 2,5 чейин киши жалдап иштетип атат. Анын техникасы бар, анын 1 гектарга деген 25 литрден май куюп, гектарын 1,5 миңден айдатабыз. Ошону баарын арендаға жерди канчадан алып атабыз. Ошого кичине кызыктар болуш керек. 30 миңден кем жок аренданын жерлери. Ошо дыйкандын эмгектерин кичине бир аз баалаш керек да, кичине бир аз чыгымын эсептеп көрүп туруп, анан